Салам достор, мынакей бүгүн биз дагы кайрадан Кара Суу базарына келдик. Көпчүлүгүңүздөрдүн суранычыңыздар боюнча бүгүн Кара Сууда парда үйгө керектүү, эң керектүү буюмдардын бири пардаларды тартып көргөзөбүз. Андыктан достор, биз менен сөз түрдө акырына чейин көрүңүздөр. Комментарий, лайк басканды унутпаңыздар. Жана ошондой эле видеонун башталышында достор айтып кетейин. Бизде конкурс болот. Акысыз сиздер ушул керек болсо даже пардалардан дагы белекке беришибиз мүмкүн. Ошондуктан видеону акырына чейин сөз түрдө көрүңүздөр. Азыр биз мына парда саткандардын арасынан бир вообще сонун золотой бир эжени табып алдык. Ошол эжебиз бизге пардалар жөнүндө айтып берем дейт. Эң арзан баада саткан эже экен. Эжеке, жүрчү? Келгиле балдар, жакшысыңарбы? Кандай эже, жакшы келдиңерби? Ден соолук. Элдерге ушунтип болот абы? Бардыгына көрбөгөн адамдарга көрсөтүп, таркаткан эң сонун. Анда эмесе баштайлы. Мындай чүллөр келип атат. Серый сети, крек сетка, основа 400 сомдугу, бул 350 сомдугун дагы бар. Мына золото сеттери дагы бар. Айвари свети. Вот. Ушулар назик, анан кийин кандай десем, сүлкүлдөп аябай жакшы складкасын аябай сонун берет. Бул жерде мондой сеттери дагы бар. Пудровый сеттери бар. Мондой жемчугтары менен бул турецкий пардалар. Будан каласаңар оптом алсаңар дагы болот, арзаныраак болот. Ичинде 40 метр, 50 метр, 30-20 болот. Эгерде мындай кылып 40 алса, эми кичине үстүнө акчасы кошулат. Бул жерде сиздерде оптом дагы сатылат экен. Оптом дагы бар. Оптом и розница. Бул жердин салону дагы бар, Султан салон. Эжеке, мына видеонун башында бир нерсени айтып коеюн. Бизге сураныч мындай төкпөй, чачпай, ачык, бааларындагы. Анан мисалы турецкий болсо турецкий, китайский болсо Кытайдан келген деп мындай ачык айкын айтып берсе биздин көрүүчүлөргө сураныч. Булар мындай жемчугтары бизде азыр мындай тюлларды биз айнеке комбинация кылып чыгарып атабыз. Партерныйдын ордуна мондой болуп чыгат, мондой кылып жанына коюпчу. Анан мындан неме партерде мондон коюп туруп, анан буга бакырама коюп, анан могул тюллардан койсо, баковой тюллар деп коебуз да, мынаны баковойна койсо. Мода болуп аткан тегилиши мондой болсо, кухонкаларга кетет. Мындай бир айнектерге мына эки башындайраак кылып кучактатып тигип, мындай кылып туруп байлап койсо, ал детский комнатага кетет. Ушу так, баасын эже токтом шашпай туруң. Бунун баасы 450 сом метражга. Метр, 450 сом. Анан оптом баасында келсе скидкасы бар. Арзан бар. Арзан баада беребиз. Бул серый гүлү, бул золотистый гүлү, на серый гүлү. Ошолорга эми азыр бардыгы баасы бирдей. Мындай кылып Сороск неме жемчугтары бар, мыналары буларды турецкийлерде мындай темир менен болот, түшпөйт. Түшөт деп коркпой кылсаңыздар болот. Жемчугтер менен бааланат экен да бул нерселер. Эми бул тюллар. Анан мына бул жерде булар баары 450дөөн. Анан мына бар 350дөөн. Буну дагы турецкий. Бул да турецкий. Азыр мен сиздерге бүт эле турецкий көрсөтөм. Буну дагы мондой кылып туруп билсе, мондойнан эми кухняга эки мындай кылып туруп эле байлап койсо, и партерныйдын сыртына кылып байласа, буну кухняга алса жакшы болот экен, да? Алар дагы жакшы чыгат. Мондой серый сеттери дагы бар. Мындай каишный сеттери бар. Бул 350 сомдон ошондон. Булар 350 сомдуктар. Эгерде оптом баада алам десе, андан арзаныраак. Эгер рулон баасында алам десечи. Бул дагы 350 сомдук тюль. Бул дагы грек сетка. Булар 400 сомдуктар. Кичине мына азыр Турцияда жибин көбүрөөк токуп, анан калыңыраак токуп келсе, парда оорураак болот да, жерге тартып турат. Анан баасы дагы ошого жараша, килограммына немесине жараша көбөйө берет. Анан бул жерде баасычы, баасын айтпай калдым. Бунун баасы 400 сомдон.
Мына 350 сомдук дегенде Турция. Бул дагы Турция. Монун айырмасы, мондон жүйө азыраак токулат, монуку орурак токулат. Качествода да ошо ценасына карап үстүгө жылат да. Качествода да ошондой. Ушулардын сонун көрүнөт экен, золотистый болуп, Золотистый бар, комбинация немелери бар, однотонный, айвари, бардык цветтери бар. Анан бул гипюрлар, гипюр турецкий. Бул эмне гипюр деп Гипюр деп айтабыз, гипюрдү бул бакындай холдорго, кире бериш холдордун айнектерине, кухонный айнектерге складкасына аябай сонун берет. Мындай кандай ийсең дагы ошол вариантта ийиле берет. Бунун дагы качествосу аябай сонун. Жуусам эч нерсе болбойт. Бул бежевый цветти, серый цветтери бар мондой. Обойдун түсүнө карап, үйдүн өңүнө карап, ар кандай модельде кылып, өзгөртүп, любой дизайн кылабыз. Мисалы, модель итальянский, биз тигип дагы беребиз. Бардын готовый даярлайбыз, үйлөрдү барып өлчөйбүз, мондой карнизтерди да жасайбыз. Мына карниздер мода азыр, баякындай узор гүлдөрү менен. Булардын баасы 1800, 1700, 1500дөн жогору мондой узорлору бары. Мондой. Буну кайсыл жакка колдонот? Бул карниз. Потолочный карниз кылат да, ичине парданы илет. Андан кийин мондой карниздер дагы бар. Бул 600дөн метри, ичи мондой трехслойный потолочный. Трехслойный. Бул потолокко кадасаңыз дагы болот. Насыйный варианттан кадасаңыз болот. Эгерде сиздин немеңиз потологуңуз туура келбей гексагардон анда мындай десеңиз, насыйны кадасаңыз дагы ножкалары менен болот. Бунун баасын канча дедиңиз? Бунун баасы 600, булардын ар кандай ценада болот. Алар 1500дөн баштап 1800ге чейин. Бул материалы эмне бул? Материал пластик. Пластик экен да? Пластик. Анан мол түрлөрү бар. Мына самый дешевый мон. Мына. Буну 450дөн кылып берсек болот. Анан кийин чыгышы. Ана төрдөгүдөй чыгат. Бир сыра тартып коесуңар. О, тагалган. Бул гүлдүсү. Это однотонный мондой чыгат. Бунун да узорунун каалаганда расцветкасы бар. Ушундай болуп, потолочный и насыйный такса болот. Эже, мына сиз неме дедиңиз го? Өзүңүздөр өлчөп тиги беребиз депчи. Мисалы баасы ошонун ичиндеби же отдельный төлөшөбү? Мындай да бизде базарда өзү кара суу эң арзан. Арзан базарда кара суу. Биз мына жерде отуруп тигип берсек, алар өздөрү үтүктөп илип алса, өздөрү илип алам десе, биз түшүндүрүп беребиз. Болгон түшүндүрүп бергени менен неме кыла алышпайт. Анча-мынча сыйыла албайт. Мен илип бер дей турган болсо, услуга кичине 50 сом эле кошулат үстүнө. 150 сом. Мисалы, кара сууга эми бир эле Ош шаардыктар эмес, бардык регион жактардан келет, региондордон келет. Аларды сиздер мисалы үйүнө барып өлчөп бере албайсыздар. Региондордун үйүнө барып өлчөйбүз. Шаарга жакындарды барып өлчөп магу кылабыз. Мага мынанча метр деген болсо, ошол 350 сом дедиңиз го, 350 сомдун ичинде, же отдельный? Жок, бул материалдын ичинде болбойт. Материал услуга отдельно болот. Мисалы, биз бирөөнүн үйүн барып өлчөгөнбүз, бекер барып келебиз, бекер. Анан ал дизайндан ушул жерден карайбыз, кандай овальный карнизби, мынандай карниз туура келеби, ар кандайдын бардыгына оң келе бербейт да. Ошонун үйлөрүнү карайбыз дагы, обойлорун карайбыз, дизайн чыгарабыз, мына ал түз, мына ал өң, мындай неме туура келет дейбиз. Алар бизге базарга келет, хозяин. Анан карап тандайт, каалаганын. Мына үйгө мону кылайлы, биз менен совет кылып, анан кошо түстөрүн өңдөрүнөн тандайбыз. Анан модельдерин кеңеш беребиз. Анан модельдерди чыгарабыз. Анан бизде бүт бардык тартып алган видеолору, сүрөттөрүбүз бардыгы бар. Ичинен тандайт, мага мондой фасон керек болуп атат, мага менин үйүм ондой чыксын деп өздөрү тандашат. Биз ошого карап, анан кийин материалды кандай ткань кетет, мисалы итальянский модельге кандай ткань кетет, кандай жерге кандай болуш керек, бийиктиги кандай депчи. Ошолорду карайбыз. Дагы бир суроо, доставка барбы сиздерде? Региондордун үйүнөн отуруп эле заказ берем деген эжекелерге кандай? Доставка бар, потому что региондордон мага чалышат көп жерден. Мисалы, мен Жалал Абад менен аябай жакшы иштейм. Жалал Абадтын аксы аябай алыс жерлеринен мага видео звонок кылышат.
тюльдерди тандайт, портьер тандайт, мен сүрөтүн жөнөтөм. Анан отправка немелерден келген немелерден маршруттардан салабыз. Тосуп алышат. Такси маршруттардан Такси маршруттар бар. Видеозвонок Биз менен полный регионго биздин немелерден маршруттар кетет, таксилер кетет. Видеобуз менен алып тегип салабыз, алар картадан акча которсо болот. Вообще сон региондон келбей эле, значит. Келбей, мен көп клиенттерим келбейт. Көрөт, айтат, ушу айтидо бүтүп бүйү барып таккычаң мен жардам берем. Вообще алтын иш экенсиз. Молор бар. Бул дагы турецкийдин арзанырагы. 200 сомдон бар. Самый дешевый мынандай 150 сомдук болот. Турецкийлердин эң арзаны 150 сом. 150 сом болот. Эми ол 130 сомдук деле бар. Аны тканьдин бакындай основасын жука токуп коюп же бир нерсе кылып коюп, анан келе берет. Эми ошол разница менен келет. Анан мол турецкий тюль, бул да грек сетка, буларды көбүнчө ресторан, багыл өтө эле бийик жерлер бар. Лестницалардын бийик жерлерине бакындай мынандай коюп иштетсек болот. Анан буну садик, ушу ресторан, кафелерге көбүрөөк иштетилет. Бийиктиги, бунун бийиктиги 330, бул 150 сом. Бунун ар кандай өңдөрү бар. Бул да турецкий. Анан бул ушул арзан перделер. 150 сомдуктун кичине тазасы, 130 сомдугу дагы бар. Бизде жок ал. Мына ал бар, 200дөн. Жиби калың токулган сайын кымбаттап келет. Бир аз качествого карайт. Кичине булардын да качествосын караш керек. Мыналар бар. Бул тюльдерди 400дөн 350 кылып беребиз, эгер неме кылса. Баасынан сразу билинет экен айырмасы. Сиз көргөзгөн 400 сом, аябай сонун көрүнөт. Бул да скидка менен, бунда 450дөн. Мол тюльдер жаңы келген тюльдер. Буларды 350дөн. Эже тюль деп материалдын түрүн айтып атасызбы? Бул тюль деген багыл ичинен тага турган тору да. Ошол тюль деп коет. Тюль деп айтылат. Анан эми эжекелер сразу эле түшүнсө керек. Түшүнөт, тюль дегенден кийин сразу түшүнүшөт. Мына бул китайский. Бул китайский. Аябай сонун көрүнөт го китайский. Китайскийлер что мына основалары башкача болот. Турецкий жумшак болот. Көрүнүштө көрүнөт, илгенден кийин турецкий өзүн таштап берет. А бул каттыгыраак болуп калабы, катуураак? Бул деле азыр Кытай деле аябай жакшы иштеп атпайбы? Канчадан? Кытай бунун метри 400 сомдон. Молда китайский тюль, бул дагы 500 сомдук. Молда китайский тюль, бул дагы 650 сомдон. Шикарный көрүнөт экен ушул вообще сонун. Мынал дагы китайский тюль, бул да 600-700 сом. Вот мында картинкалары бар, гүллөрү тирди. Вот мындай. Булар 700 сомдон. Эже эми мындай булардан бүт эле окшоштор кетет буяка. Эже азыр баарыны көргөзсөк, видеого батпай калат да. Азыр мына ушул тюль дегендердин мындай эл эң көп алган, аябай ходовой турецкийлерден бир экичөөнү көргөзүң, анан кийин кытайскийлерден экичөөнү көргөзүң. Бул да Кытай. Бул мына тегеректин баардыгы Кытай, булар 350 сомдуктар. Полностью. Булар арзандары. Китайский тюльдүн арзандары 350 сомдон 400 сомдон. Ашпарс 400 сом. Анан портерныйга келели. Портерныйда азыр бул жерде только неме китайский турат. Портерныйда көбүнчө китайский болот. Турецкийлер аябай кымбат келгенине байланыштуу бизде карасу арзан, көп албайт, бирок салондо аябай сонун түрлөрү бар. Элдер көбүнчө ушу кытайскийни эле алат, нормальный. Нормальный. Булардын деле аябай качествосу зор, мынантип жалтырагын тырмасаң дагы түшпөт. Мисалы, азыр ремонттордо укам, биз үйгө бар дизайндарын көргөндө, бир жак картинка кылып койгон жагын, комбинация жагын, мындай акрил мода болуп атат го. Мындай чачып жүргөндө, ремонттор. Ошого карап, бул портьерлары дагы ушулар. Жаңы келди, булардын баардык өңдөрү бар. Бул качествосы, тазасы, 450 сомдук жумшагы дагы бар. Бул 550 сомдугу. 600-550дөн беребиз. Бунун калың варианты бул. Бул материал эмне деп аталат эже? Бамбуктун бетине неме басылган. Блеск. Эми бамбуктун бетине мынандай токулгандар бар. Булардыкы 650 сом, 700, 800 жымчуктарына карап бөлүнөт. Булар китайский. Баалар. Булар китайский. Эми мондон баштасак, буда боковой эле бир мындай картинкалар болот булардын. Бул да основа бамбук. Китайский. Баасы? Баасы бунуку 800дөн. Бунуку бийиктигине карап эсептелет.
үйдүн бийиктигине карап эсептелет. Метри. Ширина 3 метрден болот. Булардын ар кандай өңдөрү бар. Бардыгы стандартпы, ширина 3 метрби? Ширина бардыгы стандарт 3 метр болот да. Ошондо мен сатып алган болсом, мындай высотасы менен өлчөп сиздин үйүңүздө бийиктигиңиз 2 метр 2,5 болуп атса, 2,5 гана сатып алсаңыз, сиз 3 метр алган болосуз. Мондойнан тегилет, складкасы. Складкасы 3 метр боюнча тегилет. Коричневый бар, булар мурунураак келгендер, но жакшы өтөт. Булардын баалары 700дөн. Бул да бамбук, анан бетине мондой токулгандар. Мыналар 450дөн. Бул дагы бамбукка жалтырак басылгандардын бир түс немелери. Эми буларды биздин эжекелерибиз көрүп сразу эле мындай экен, андай экен деп түшүнсө керек, Түшүнөт да, анан сүрөттү көрсөтсөң дагы аябай жакшы түшүнөт. Биринчи видеосун, сүрөттүн кандай тигилгендерин көрсөтсөң, анан кийин адам ошого карап туруп тандаса болот. Бааларын. Булар 450 сомдон. Мынал 800 сомдуктун бир түрү. Анан мынандай пано гүлдөр бар, балдар. Бул өзү китайский болот, бирок акчасы кымбат болот. Бир эле гүлү 2,5 миңден. Бул эмне айырмасы? Бул занавесканын эки чекесине ушундай гүлүн мындай картинка сыяктуу кылып, пано кылып түшүрөбүз. Түз эле. Жанынан однотонныйдан мына шлейф жасап коебуз. Андан богатый көрүнөт. Бул аябай сонун көрүнөт, мындан көп тиктим. 2000 дедиңизби? Бир гүлү. Мынал 1 метри 2,5 миңден. 2 миң эмес, 2,5 миңден. Бунун ар кандай түстөрү бар. Гүлдөрдүн узорлорунун ар түрү. Мен элестеткеним мындай болду да, бир айнеки эки жака алса, эки жака алынат. Мисалы бир комнатаңда 2 айнек болгон болсо, значит 4 аласыңбы? 4 алат. Бунун дагы аябай сонун немелери бар, мондой гүлдөр бар, картинкаларына карап, азыр ушундай пано гүлдөр мода болуп атат. Бул да 2 миңби? Арзандатуу болот да же? Бунун дагы торлорунан алса болот. Торлору 1800 ушундай. Эжеке, мына мисалы ушуларды биздин көрүүчүлөрүбүз келип, видеодон көрдүк, арзандатуу кылып бересиңерби деген болсо кылып бересиңер. Биз обязательно карасуда болот. Бул 2 миңден арзан болот экен, значит. Канча кылып бере аласыздар ушуну мисалы алам десем? Эми 2300, 2400 келген гүлдөрүнө карап бөлүнөт булар. Жок, именно ушуну канча кылып бере аласыздар мисалы? 2300 сом кылсак болот. 2 миң дедиңиз го баасын? 2500 дедим. 2500бү? Мыналар бар. Ортолору орнамент. Бул дагы бийиктигине алынат. Баягындай бийиктигине карап алынат. Ширина 3 метр. Булардан аябай жакшы фасондорду иштесек болот. Жакшы чыгат. Мынал жерде булар обычный эле дайыма көп өтчү тканьдар. Глянцевый бамбук деп коебуз. Булардын баасы 350дөн. Булар Кытай булар. Булар Кытай. Портерный Кытай. Мыналар бар. Кашмир. Булар 400 сомдон. Кашмир ой, кичине жалтырак басылганы. Кашмир деп келет. Булар канча кашмир ой? Булар 400дөн. Мыналар 400дөн. Мынандай түстөр өңдөр бар. Анан мына лазерный деп коет. Булар бамбуктун бетине жалтырак чачылган, хамелеон. Үйгө барып билсең, софиттер жандырсаң ар түрдүү свет берет. Мисалы серый, илсең. Хамелеон болуп өзгөрүп турат. Адамдын көздөрү өзгөрүп кетет го, хамелеон көздөр деп коюш ошол сыяктуу. Ошол сыяктуу өзгөрөт. Канча бул баасы? Бунун 550дөн булар. Кымбат экен да мыналарга. Мыналар обычный эле күнүгө өтчү тканьдар. 350дөн бул оригиналы. Бунун да самопалдар да бар. Тоже Кытай, Бул да тоже Кытай. Бирок оригиналдары. Анан булар немелер глянцевый велюрлар бар. Бул ходовой. Көп үйлөрдүн бирисине болбосо бирисине иштетишет. Сөзсүз обязательно жалтырап чыгат, складкаларын аябай жакшы берет. Буларды дагы 380ден кылып беребиз. 350лүгү дагы бар. Бизде ушундай да карасудачы. Кичине немесин бир жерин арзан кылып токутуп келет. Анан кийин арзан айта берет. Эже, мына партерин дедиңизби? Партерный. Партерныйдын турецкилери кайсы? Сиздерде барбы? Жок, турецкилер салонда азыр. Көбүнчө эле бизде башка салон дагы барбы? Бул жердин салону, Султан деген салону бар, аябай сонун. Оштобу? Карасуда. Аябай сонун салон. Кирсеңер аябай кымбаттар бар. 3,5 миң. Кайсыл жерде место? Алфараби. Алфараби деген базарда. Алфараби деген жазуу бар. Анын ичинде Алфараби магазиндер бар. Анан кийин ошо магазин ичине киргенде Султан салон.
Султан салон дегенге видеодон көрдүк деп келсе боло берет. Болот, Султан салонду ушул жерден сураса келет. Бул жердин местосы айтып коюңуздар. Ушул жердин салону бар да? Жок, именно мына азыр биз көргөзүп аткан контейнер. Меса контейнер. Меса контейнер 11. Биз ушул жерде иштейбиз, келсеңиздер болот, каалаган модельдериңиздерди тигип беребиз, эжелер жардам берем, аябай сонун деңгээлде жардам бере алам, стажым көп. Иштей тигип дагы беремин, түшүндүрүп дагы беремин, өзүм тигем, дизайндарын өзүм карайм, чакырсаңыздар, үйдө отуруп чакырсаңыздар барам. Телефонуңузга смело чалса болот. Телефон номериңизди чыгарып бар. Телефон номерим 0777 75 34 44. 11-12 контейнер, 11-12 10 контейнерге келсеңиздер болот. Каалагандай модельдериңиздерди чыгарып беребиз. Кара Суу базарындагы парда саткан рядка кирип туруп эле ушул эжени издейсиңер. Ушул эжени издеп туруп эле мен пардалам десеңиздер, сиздерге арзан кылып берет экен. Анан биз ар бир көрүүчүлөрүбүзгө, ар бир видеодо биз белек кылабыз деп эме кылабыз да. Эң активдүү көрүүчүлөрүбүзгөчү. Ошондуктан достор, сөзсүз түрдө комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Азыр бул видеодо биз канча бир 50 000 просмотр болгон болсо, 1000 лайк, анан 500 комментарий болгон болсо, ушул жерде кайсыл эмеден белек кылсак болот экен да? Мисалы мындай кылсак дагы болот, мисалы бир айнектик, бир готовый болот, бир готовыйга так 2 чекесине 2 метрден 4 метр кетет. Эми кичинекей айнек болсо да, андан чоң болот. 2 метрден 4 метр, ортосуна түйүлөнү 5 метр кылып, бир 3,5 миңге берсек болот. 3,5 миңге кылып, белек кылып. Сиздер өзүңүздөр бересиздер. Майли, мен берем. Мына көрдүңүздөр, көрүүчүлөр. Эжеке өзү спонсор болот экен. 3,5 миңге ылайык готовый берем. Кээ бирки видеолордо биз өзүбүз спонсор болобуз деп айтабыз, кээ бирки ушундай магазиндин ээлери дагы андан мен өзүм кылып берейин дейт. Эжекебиз өзү мен 3,5 миң сомдук эмени белек кылып берем. Анан бардык түрлөрүн, занавесканын бардык түрүн тигем. Итальянский модель, европейский стиль. Элитный тикчүбүз, тигем, бирок азырынча элитный эч ким заказ бербейт. Бирок заказ берсе тиге бересиз. Эми ремонтко карап болуп калды азыр. Европейский стиль болсо, европейский стиль. Однотонныйлар дагы бар, мешоктор дагы бар, мешковина тюльдар дагы бар. Без ничего тюльдардын аябай көп түрлөрү бар. Келсеңиздер болот. Все, болду анда эжеке. Чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп айтып бергениңизге. Көрүүчүлөр, бизге катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Көрүшкөнчө.